Мындан дээрлик 60 жыл мурда орнотулган эскилиги жеткен суу түтүктөрдү оңдоо кыйынчылыктарды туудуруп келген. Ошондой эле тургундардын мыйзамсыз жер тилкелерин кеңейтип, тосмолорун өз чегинен чыгарып алганына байланыштуу жаңы суу тутумун куруу чечими кабыл алынды. Ошол водоканалдын боюнча айтып кетсем, ошо 60 жылдай болуп кетти. Мен балалык кезимден баштап ошо суу нормалдуу чыкпайт, же таза чыкпайт. 60 жылдан бери ошо труба оңдо элек болчу такыр. Ошолорго оңдоп берсе, элдердин жашоочулардын кичинекей балдарга да таза суу болот да, ичкенибизге да. Жаңы курулган тутум жолдун негизги бөлүгүн бойлой өтөт. Анын узундугу 200 метрден ашып, полиэтилен түтүгүнүн диаметри 160 мм түзөт. Биздин алмаштыра турган именно Можайскийде болсо айтсак, Кызылскийден баштап Манаса көчөсүнө чейин 300 метр алмаштырабыз. Мурунку суу түтүктүн эскилиги келип жеткендигинин себебинен быйылкы жылдын планына киргизгенбиз. Кудай буйруса балдар башташты. Бул жерде убакыттын созулганын биз азыр такнак айта албайбыз, канчага чейин экенде, бирок 300 метрди бир айга чамалап бүтүргөнгө аракет кылабыз деген оюбуз бар. Мы почти 80% уложили трубы. Учурда Можайский көчөсүндөгү жаңы суу тармагын орноштуруу иштери дээрлик 80%га чейин бүткөрүлдү. Суу тармагынын узундугу 204 метрди түзүп, Манас көчөсүнөн тарта Кызылкыя көчөсүнө чейин барат. Иш ордер боюнча 10 сентябрга чейин толугу менен жыйынтыкталат. Жаңы суу тутуму толугу менен орнотулгандан кийин бардык абоненттер кайрадан куурга туташтырылат. Ошондой эле ишкана жакын арада 2 өрт гидранттарын демонтаждап, 11 суу кудуктарын орнотуу пландалган. Сайфудин Мурзаев, Батма Искандарова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.